лейкоз оорусуна чалдыктык. Мындайча айтканда, кыргызча айтканда аккан оорусу. Врачтар өзү кабинетине чакырып айтышты. Балаңарды болду химия койбойсуз, канча жашаса ошончо жашасын. Кийинки химия койсок уже көтөрбөйт деп. Мен ошо маалда Россия жергесинде иштеп жүргөндүктөн байланыштуу балам ошо келинчегим отравление болуп калды, тамак жебей калды. Ичи өтүп эле кусуп ушинтип калды да. Аны эмеге алып барды, республиканский больницага алып барса, инфекция да, ошол жака жаткырышты баламды. Больницага жаткырышып, ошол жактан обследование кылды, отравление экен деп, кишечный инфекция деп, ошо больницага жаткырышты. Ошо 10 күн жатты, 10 күн жаткандан кийин вроде бы жакшы болуп чыкты. Жакшы болуп чыкты. Үйгө чыгарышты кайра. Арктап, ошо момент арктап калды бирок. 5 күндөн кийин кайра температурасы көтөрүлүп, тамак жебей калды. Бир жерин случайно кол бутун уруп алса, көгөрүп, уже көгү да кетпей калды да, ошентип анан кийин кайра инфекционныйга алып барышты. Инфекционныйга алып баргандан кийин анализдерин алып, ошоктон бир лаборант кыз бар экен, жаңы кыз келген. Ошол эмеге текшерип туруп, бластерга текшерип, ошол случайно эле ал кыз болгондо, может, биз билбей эле жүрө бермеппиз да. Ошондо кыз ошо лабораторияга алып барса айтып тур, эжесилердин балаңар ушундай болуп калды, бластер бит, тромбоцит, тромбомасса, лейкоциттердин баары түшүп кетти, гемоглобиндердин баары. Деп туруп, ошол жерден направление детский онкологияга жөнөттү. Жөнөткөндөн кийин бир ай жаткандан кийин мен уже срочно келдим да, уже билинде ошо аккан М4 вариант деген койду, эң сложный, эң оор вариант экен. Ошентип анан кийин анысы аз келген еще башында да бар экен да балабыздын. Башында дагы эме азыр айта албайм, бирок опухоль эмес. Какой-то бир паразит бар экен да, ошо экинчи диагноз. Ошону биздин врачтар анан химиотерапияны башташты, кол коюп бердик, башка вариант жок дешти да. Анан кийин ошентип башталды. Биринчи химиотерапияны бизге да аябай сложный кылып берип салды да, кичинеден кылбай күчтүү эмелерин берип салышты. Биринчи протоколду көтөрдү, экинчи протоколдо кыйналып калды. Баласы кыйналып калды, анан кийин күнүгө тромбоциты түшүп кетет. Центр крови онкология, центр крови онкология ошентип эле жүрдүм да, анан эме алып ортодон ташып. Же биздин онкологияда дарылары жок, бит сатып алмай да, баары сөз даже любой ата-энеден сурасаңарыз бит баары ошону эме кылып берет. Ошентип жүрдүк, анан кийин эки протоколго менен балабызды чыгарып ташташты, больницадан көтөрө албайт. Канча жашаса ошончо жашайт деп чыгарып салды. Анан ошо Турцияга МС деген эмеге клиника бардык, частный клиникага барып, алар обследование өткөндө айтты, колубуздан келет, балаңарды аяктарбыз, жардам беребиз деп эме кылышты. Азыр Кудайга шүгүр, лечениясы бизгине окшоп тяжелый эмени берген жок, химиотерапиянычы. Бирок лечение менен операциянын баасын $100 000 деген эме койушту да бизге бааны. Ошол ошончо акча каражатыбыз жок болуп атат, ошо кыйналганыбыздан силерге кайрылдык. Кыргыз элибизге да кайрылам, айтылам бизге колуңардан келишинче Алла ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябайт деп ишенем. Ошол азыр ушундай маалда кыйын эле болуп атат. Балабыз ошо ооруганда жаман экен, бала үчүн негизи аракет кылат экенсиң баарын. Сатайын десек эчте көз жок. Мисалы, биз ушу квартирада турабыз да, ушакта. Мисалы, машинам деле жок, сатайын десем үйүм да жок да, өзүмдүкү, мисалы.